Саламатсыздарбы, урматтуу Талант Турдубаевич, урматтуу депутаттар. Жогорку Кеңеш трибунасына биринчи жолу депутаттар тарабынан контрабандага каршы күрөшүү боюнча маселелер көтөрүлгөн. Жана бир нече маалыматтар туура эмес айтылгандыгына байланыштуу президенттин тапшырмасы менен мен ушу силерге туура маалыматты берип коюу үчүн жана ушул жерден Жогорку Кеңештин трибунасынан негизсиз, далилсиз сөздөрдү айтпаңыздарды суранып, ошон үчүн маалымат берип кетейин дедим. Эгерде кайсы бир маалыматтар керек болсо, контрабанда боюнча же болбосо ошого байланыштуу маселелер боюнча керек болсо, биз ар дайым сиздерге официалдуу түрдө бергенге даярбыз. Бирок кээ бир маалыматтар бар, биз аларды толук бул жерден айтпайбыз. Ошондуктан мен контрабанда боюнча кандай чаралар көрүлүп жаткандыгы боюнча силерге бир-эки маалымат айтып коеюн. Кылмыштуу иш-аракеттерге мыйзам чыгаруу базасынын алсыздыгы түрткү болуп жатат. Мыйзамга ылайык контрабандалык жүктөр кармалган учурда жүктөрдүн ээлери бажа органдарына милдет акысын төлөөгө милдеттендирилет. Андан кийин кармалган жүктөр чек арасынан официалдуу түрдө жабылышына карабастан легалдаштырылат. Ошондуктан контрабандисттер тийиштүү түрдө жоопко тартылбастан мамлекеттин кызыкчылыгына терс таасир тийгизип, кылмыштуу ишмердүүлүгүн улантышууда. Биз бул кырдаал өлкөбүздүн экономикалык коопсуздугуна коркунуч жаратканына байланыштуу мыйзам чыгаруу деңгээлинде иш-чараларды бекемдөө боюнча сунуш каралып жатат. Бүгүнкү күндө мамлекет башчысына кол коюуга тийиштүү мыйзам долбоору жөнөтүлдү. Урматтуу депутаттар, сиздер тарабынан кабыл алынгандан кийин каралып жаткан мыйзамга ылайык контрабандага тиешелүү автоунааларды конфискациялоо сунушталат. Урматтуу депутаттар, мына бул жерде депутат Адахан Мадумаров тарабынан бир нече жолу, бир жолу айтылды, макул депутат деп унчукпадык. Эки жолу айтылды, унчукпадык. Кече дагы ушундай бир чоң парламент трибунасына айтылып атат. ГКМБдын сотрудниктери элдин канын соруп атат, жон терисин шылып атат деген мааниде ушундай сөздөрдү айтып атат. Эч нерсеге кандай фактыларга таянбастан, жөндөн жөн өзүнүн жеке саясий амбициясын калыбына келтирүүгө аракет кылган депутат Мадумаровго мен ушул жерден ачык эле айтып коюшум керек. Ушул аракеттериңизди токтотпосоңуз, биз дагы сиз жөнүндө контрабанданын ташыган адамдарды кандай прикрывать этип, үстүнөн крыша болуп атканыңызды биз дагы маалыматты ачык айтабыз. Так, айтабыз. Колуң түшүрүптүр. Успокойтесь. Азыр айтам. Посидите. Урматтуу. Посидите, сейчас расскажу вам. Тартип сактансаңыздар. Сабыр кылып турсуздар. Урматтуу эмес Адахан Кимсенбаевич. Мен ушул фактыларга мына келип атам, шашпай туруңуз, азыр айтып берем. Ким менен кайсыл жерде эмне кылып жүргөнүңүздү, так, кайсыл контрабандист кайсыл жерге сизге аш кылып берип аткандан бери бардык маалыматтарды айтам азыр. Унчукпай туруңуз, тартибиңизди сактап. Маданиятыңыз барбы, жокпу? Андай болсо жөн отуруңуз. Жөн отуруңуз. Азыр айтып берем. Коллегалар, Маданиятсыз, тартипсиз депутат суранып атат. Мамлекет ичиндеги коопсуз сактоого тоскоол жүргүзүп аткан депутаттарыбыз бар экендиги мен ачык айтайын. Алардын бири Мадумаров Адахан Кимсенбаевич. Жакын эле күндөрү ошол Кольцо, развилка стационардык постторуна барып, ошол жердеги кызмат өтөп аткан сотрудники органов национальной безопасности указал, чтобы они дали им отчет. Насколько вам хорошо известно, что сотрудники органов национальной безопасности никоим образом никогда о своих действиях, о своих работах, которые они оперативно проводят, никаким депутатам никогда не давали отчетов. Это противопоказано законом. Законом их деятельности должны контролировать только органы прокуратуры. Тем не менее, Мадумаров при всех, чтобы удовлетворить свои политические амбиции, показать
на этот видео, что он является каким-то образом борцом за права граждан, вызывая наших сотрудников органов национальной безопасности, хотят, чтобы они раскрыли свои планы мероприятия, оперативную работу, которую они проводят, и хотят их лицо узнать. Кто ты такой, какая фамилия твоя, что ты делаешь, каким работам занимаешься. Он не имеет на то права, законное право задавать такие вопросы. И наши сотрудники очень правильно поступили, что не стали с ними ругаться или каким-то образом им раскрывать. То есть, кыргызча айтканда, муну менен жакташып, сүйлөшүп, талашып, тартышып, ушул тартып аткан видеосуна түшүп кетпестен, акырын өздөрү жылып кеткен эң туура болгон. Эң туура болгон. Качып кеткен эмес. Качырат сени. Это раз. Эң туура болгон. Жана мындан ары бир дагы депутат ушундай кылбаш керек деп мен сиздерден суранып кетер элем. Себеби алар жөнөкөй постто турган милиция эмес. Же таразаны карап турган транспорттук министерствонун кызматкери эмес. Андан сырткары ошол жерде Адакай Мадумаров жанына бир-эки адамдарды алып, ошол адамдар видеодон сүйлөп атышат. Мына сотрудниктер $500, $1000 акча алып атат деп. Бирок ошол сүйлөп аткан адамдардын ким экенин бул киши жакшы билет. Ал адамдар ошол жерде сүйлөп аткан, жанында туруп сүйлөп аткан Ташматов, Оразалиев аттуу адамдар алардын түздөн түз аткезчиликке каршы катыштыгы бар. Ташматовдун агасы дагы, иниси дагы өздөрү үй бүлөсү менен ушуну аткезчиликти жасашат. Мадумаров менен сүйлөшкөндөн кийин эле 5 жолу 5 факты менен ошол үй бүлө кармалды. 5 факты менен кармалды. Мына Мадумаровга дайын факт. Урматтуу депутаттар, өзүңүздөргө жакшы белгилүү болгондой, Кыргыз Республикасынын кургалдуу күчтөрүнүн уставына ылайык жана Кыргыз Республикасынын улуттук коопсуздук органдары жөнүндөгү мыйзамынын негизинде улуттук коопсуздук органдарынын ишинин көзөмөлүн прокуратура органдары гана жүргүзөт. Эч кандай жогорку кеңештин депутаты же башка депутаттар жүргүзгөнгө мыйзам жол бербейт. Муну ошол Адаган Кимсанбаевич толук билип алыш керек. Андан сырткары биздин ошол укук коргоо органдарынын контрабанда менен бүгүнкү күндө күрөшүнүн терс жактары болушу мүмкүн. Муну биз моюнга алабыз. Биздин деле сотрудниктер, же ошол жерде иштеген адамдар деле кайсыл бир деңгээлде туура эмес иштерди кылып коюшу мүмкүн. Бирок ал негизинен биздин бүгүнкү күндө жүргүзүп аткан мамлекетибиздин коопсуздугун сактоо боюнча, мамлекетибиздин продуктовый безопасность, азык-түлүк коопсуздугун сактоо боюнча жасап аткан иштерибизге эч кандай кедергисин тийгизе албайт. Рахмат. Табло менен кетебиз. Процедурный 5-нчи микрофон. Бүтүн Кыргызстан Мадумаров. Мен сизге сунуш киргиздим, сурандым. Моомундай болуп атырылып сүйлөгөндөн кийин дал ошондой укукту мага да бериңиз дагы борбордук трибунадан убакыт. Качан? Урматтуу коллегалар, фракциянын мөөнөтүнөн сурап атат. Добуш берүү менен чечебиз, урматтуу коллегалар. Бүтүн Кыргызстан фракциясынан убакыт сурап атат. Добушка коем, добуш бериңиздер. Макул 35, каршы 16, бар 51, катталды 77. Сунуш өткөн жок. Суроого жазылыңыз. Бешинчи микрофон. Бүтүн Кыргызстан Мадумаров. Макул. Бербей койдуңар. Эмне болот?
камчының ушул жерде бүт кыйкырган, жала жапкан сөздөрү калат дагы Мадумаровдун үнү чыкпай калат. Ошондойбу? Биринчиден мен сизге кыйырган жокмун. Мен камчы эмесмин сизге. Кандай кылабыз? Знаете. Мен уятсыз деп, тартипсиз деп айта элекмин. Азыр чыкканда айтам мен. Айтасыз. Эмне кыласыз? Кандай болот аны Талант Тудумович? Мен сизге сүйлөп аткан жокмун. Суроо жазылды, урматтуу Адахан Кимсанбаевич. Суроо эмес, мен биринчи болуп кол көтөрбөдүмбү? Раз ушундай болуп чыккандан кийин сөз бериңиз деп. Сөз беребиз албетте. 2 мүнөт. Ошондон азыраак сүйлөш керек. Тилим барда эле сүйлөй бербестен. Жооп бересиз бардыгына. Жакшы, рахмат. Колуңду кезебеген, колуңду сындырып коем. Колуңду сындырып коем. Биринчиден, экинчиден. Жакшы, мына өткөндө урматтуу депутаттар эме бербей, согласие бербей камалбай калдың. Эгер мен ген прокурор болгондо давно камалат болчу. Тартипти сактаңыздар. Камча Еще не поздно. Тартипти сактаңыздар. Регламент менен, мыйзам менен иш алып барсак. Ар бир жерде өзүнүн эрежеси бар. Так, извините, пожалуйста, мен бир сөз берип коюңузчу, көрсөтөм деген айтып коеюн, уруксат берсеңиз. Урматтуу депутаттар, бул кишини көрсөтөм дегенде жөн бар. Себеби бизде толук оперативдүү маалыматтар бар. Булар мамлекетте чаң тапалаң уюштуруп туруп, мамлекетте бийликти алмаштырууга аракет кылып атат. Мен айтып коеюн, мамлекеттеги бийликти сиз эч качан алмаштыра албайсыз. Бул бир. Так, бир туугандарыңыз, ошол эле Абдусаттар жана башкалар чогулуп алып туруп, жакында Адахан Кимсанбаевич, Адахан акабыз бийликке келет. Биз буларды көрсөтөбүз деп отургандардын бардык оператив жумуштар жүрүп атат. Жакында бир тууганыңызды камасак, ушул иштер боюнча дагы кыйкырып чыгасыз. Ошондо эч нерсени көрсөтө албайсыз. Сиз көрсөтө турган адамдар өтүп кеткен уже. Хорошо? Рахмат. 5-чи микрофон процедурный. Талант Тудумович, келген кишилердин микрофону эмне тынымсыз иштеп турабы? Же ташыйып өзгөчөбү? Эгерде ошондойлор болгон болсо, бүтүндөй барып алып барып, могу жерде бир жаман адат пайда болду азыр бийликте. Аябай көрүнгөн кишини сабап кыйкырып коет, КТРЛтерден сайратат, аймак деген, регион дегени бар сайратат. Ал заманыңызда өткөн. Эгерде мына ушундай болуп көрсөтөбүз деген болсо деп, сөздү бурмалабагыла, силер сөздү түшүнбөйсүңөр. Ал сөзгө түшүнүш үчүн дагы көптөгөн жылдар керек. Билип атасыз, сизди билимдүү экениңизди. Сиз түшүнгөнүңдү көрүп атам, бир дагы айта албайсың. Сиз Мамлекет үчүн бир дагы жакшы. мына ушул жерде айтып атасыз. Бүт баарына крыша батат деп. Крыша болуп аткандардын бүтүндөй барып четинен кама. Четинен кама, мен кол чабам. Сени кошуп калмайбыз жакында. Колдон келбейт. Колдон келбейт. Колдон келген колдон келген ишти айтып калчы Айлана. Колдон келген ишти айтып калчы. Колдон келбеген. Кайма ачпасаңар. Каймач, гөнгөн экенсиңер, көрүнгөнгө там кыйкырып. Переворот кылыштын алдында өзүң жок болосуң. Мен ак үйдөн секирген эмесмин переворот кылам деп. Мен конституциядан чыккан эмесмин. Переворотты силер кылгансыңар, силер жооп бересиңер. Сен да жооп бересиң. Табло менен кетели, урматтуу коллегалар. Процедурный 3-чү микрофон. Урматтуу төрага, биз күн тийген жердин күкүгү болбошубуз керек. Кандай мамилеси бар экенин ал өзү чечиши болот. Бирок жооп берейин, микрофонго чыгайын, мен дагы айтайын деген сөзүн мен кайрадан бир ирет добушка коюңузду өтүнөм. Мадумаров дагы адам, бул дагы депутат. Ушул жерде баарыбыз отуруп, Мадумаровдун тилин кесип сүйлөтпөй коюуга биз себепкер болбошубуз керек, урматтуу депутаттар. Мен сунушка коем, дагы бир жолу 10 мүнөт чыгып сүйлөп койсун, айтып койсун, башка эмне маселе? Калыс бололу. Урматтуу коллегалар,